Саламатсыздарбы. 28 ноябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо өтөт. Бул маанилүү саясий окуяга даярдыктар тууралуу биз Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын шайлоону уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Махабат Кожокеева менен түз эфирде баарлашабыз. Махабат Дүйшүнбековна студияга кош келиңиз. Саламатсызбы? БШК календардык планга ылайык азыр кандай иштерди аткарып жатат? Саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо ошол календарлык план боюнча азыр бүгүнкү күндө эң маанилүү бул болсо талапкерлерди көрсөтүү жүргүзүлүп жатат. Ал эми ошондой эле талапкерлерди көрсөтүү болуп жатат. Өзүңөргө белгилүү болгондой 90 депутатты болсо, 90 депутаттын 54 депутаты болсо, бул бирдиктүү шайлоо округунда пропорционалдык система боюнча өтөт. Ал эми 36 депутат болсо, бул бир мандаттуу шайлоо округунда шайланат. Алар болсо мажоритардык система боюнча өтөт. Бул 54 депутатты болсо, бул саясий партиялар көрсөтөт. Бул талапкерлердин тизмесин. Шайлоо күнү болсо, шайлоочу болсо, ошол саясий партияны тандайт жана ошол саясий партиянын ичинде бир талапкерди ачык тизме болот. Ал эми 36 депутатты болсо, бул бир мандаттуу шайлоо округдарында шайлоо жүргүзүлөт. Ал жактан болсо, ошол бир талапкерди тандайт да. Азыркы күндө канча саясий партия катышуу арызын билдирди? Аны менен катар бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдиргендердин саны канчага жетти? Шайлоо дайындалган күндөн баштап 5 күндүн ичинде болсо, бирдиктүү шайлоо округу боюнча 75 жалпысынан көрсөткөн болчу. Саясий партиянын ичинен 2 саясий партияга отказына было. Ал эми бүгүнкү күндө болсо, кечээ 73 партиянын ичинен бир саясий партия ошол шайлоодон катышуудан баш тартуу жөнүндө бизге билдирүү келип түшкөн. Кечээ Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда ал суроо каралган болчу. Ошондо бүгүнкү күндө азыр 72 саясий партия катышууда бирдиктүү шайлоо округу боюнча. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча буга болсо талапкерлер өзүн өзү көрсөтүү жолу менен көрсөтсө болот. Жана ошондой эле саясий партиялар ошол бир мандаттуу шайлоо округга бир талапкерди көрсөтүү менен. Бүгүнкү күндө болсо азыр 37 талапкер өзүн өзү көрсөтүү боюнча бир мандаттуу шайлоо округдарына арыздарын беришкен. Саясий партиялар көрсөтө элек азыр? Саясий партиялар жок, бүгүнкү күндө келип түшө элек. Ошондой эле бир мандаттуу шайлоо округу боюнча уже бир талапкерди биз каттадык. Ал болсо номер 33 Нарын шайлоо округу боюнча. Ал бүт бардык мыйзамда коюлган талаптардын баарын аткарган. Кандай талаптар коюлган? Мыйзамда билесиңер, азыр өзгөртүү киргизилген. Жогорку Кеңештин депутаты бул 25 жашка толгон. Кыргыз Республикасынын жараны, шайлоо укугу бар жана жогорку билими бар жарандар боло алат. Ошол талаптарга ылайык болсо, азыр 13 октябрга чейин, октябрь күнүн кошкондо кечки 6-га чейин ошо көрсөтүү тартиби жүргүзүлөт. Мөөнөтү. Ал эми мыйзам боюнча каттоо үчүн документтерди 18 октябрь кечки саат 6-га чейин. Алга болсо, эгерде бирдиктүү шайлоо округу боюнча айта турган болсок, саясий партиялар болсо талапкерлердин тизмесин көрсөтүүдө ошол көрсөтүү убагында 13 октябрь включительно съезддерин өткөрүш керек саясий партиялар. Ошол саясий партиянын съездинде жашыруун добуш менен талапкерлердин тизмеси бекитилет. Талапкерлердин тизмесин бекитүүдө саясий партияларда мыйзамда коюлган талаптар бар. Ошол 54
талапкердин ашпашы керек. Алардын 70% бир жыныстагы болуш керек. Бул 70% эркек же болбосо 70% аялдан ашпашы керек. Ошондой эле 15% болсо 35 жаштан ашпаган талапкерлердин тизмесине кошулуш керек. Алардын 3-өө болсо ошол 25 талапкерлердин биринчи 25 талапкерлердин ичинде болуш керек. Ошондой эле башка улуттун өкүлдөрү 15%дан кем болбосу керек. Ошол 54 талапкерлердин тизмесинен ошондой эле 3 талапкер болсо 25 биринчи 25 тизмесинде киргизиш керек. Жана талапкерлердин тизмесине 2ден аз эмес, бул мүмкүнчүлүгү чектелген талапкер болуш керек. Ошого болсо бирөөсү болсо ошол 25 талапкерлердин биринчи тизмегине кириши керек. Түшүнүктүү. Шайлоо күрөөсү, анын өлчөмү тууралуу, мөөнөтү тууралуу айтып бериңизчи. Шайлоо күрөөсү мыйзамда, конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн. Шайлоо күрөөсү мыйзам боюнча бул биринчи саясий партия же болбосо талапкерлер өзүлөрү шайлоо фондун түзүшөт. Ошол шайлоо фондуна каражаттарды салып, ошол каражаттан анан шайлоо күрөөсү түзүлөт. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча саясий партияларга 1 миллион сом каралган. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округдарга бул талапкерлерге 100 000 сом каралган шайлоо күрөөсү. Ал каражат эмнеге сарпталат, эмне үчүн мындай сумма бекитилген? Бул күрөө деген бул биздин Борбордук шайлоо комиссиянын депозитный счетуна, андан тышкары ошол счет ачылган шайлоо фондуна болсо акча дагы мыйзамда көрсөтүлгөндөй акча салып, аны болсо ошол шайлоо убагында ошол үгүт маалында сарпталат. Ал ошол эле үгүт маалында ошол кишилерди өзүнүн шайлоо жүргүзгөн адамдарын боюнча төлөнгөнү ар кандай маалыматтык каражаттар чыгарса, эгерде плакаттарды, брошюраларды ошого каралган. Негизинен саясий партия 300 миллиондон ашпаш керек. Фондундагы ошол сарпталган жалпысына каражат. Ал эми талапкерлердики болсо 10 миллион сомдон ашпаш керек. Түшүнүктүү. Талапкер болгондон кийин статус, ал жаранын кандай өзгөрөт? Бизде мыйзамда көрсөтүлгөн, эгерде мамлекеттик саясий служащий мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болсо саясий шайланган же болсо белгилеген. Алар болсо талапкер катары, өзүнүн талапкер катары көрсөтүлгөн күндөн тартып, алар болсо жумушун токтотуш керек. Булар болсо бирок жогорку кеңештин депутаты жана жергиликтүү кеңештин депутаттарынан тышкары. Жана ошондой эле эгерде ошол мамлекеттик ишканалардын жетекчилери болсо, алар токтотуш керек. Ал эми мамлекеттик же муниципалдык кызматкер же болбосо массалык каражаттын кызматкери болсо, алар болсо өзүнү талапкер катары көрсөтүлгөн күндөн баштап шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин бул токтотуп турат да. Жумуштан вообще кетпейт, мындай эле убактылуу токтотуп турат. Талапкерлерди көрсөтүү, анан аларды каттоо этабы аяктагандан кийин кайсыл этап башталат? Талапкерлерди көрсөтүлгөндөн кийин талапкерлерди каттоого документтердин баары берилгенден кийин, бул болсо Борбордук шайлоо комиссия 10 күндүк мөөнөттө баардык документтерди текшерилгенден кийин Борбордук шайлоо комиссиясы каттайт. Эң каттоо акыркы талапкерди бул болсо 28 октябрь эң акыркы күн болуп эсептелинет. Ал эми 29 октябрдан баштап бул болсо шайлоо үгүттөрү башталат. Ошол кийинки этап бол.
бир мандаттуу округдан көрсөтүлгөн талапкерлер дагы, бирдиктүү округдан ат салышкан саясий партиялар дагы эрежелерди эске албаса, алар шайлоо жарышынан четтетилери мына БШК тарабынан эске салынып жатат. Кандай эрежелерди эске алыш керек? Деги эле ушул саясий жарышка аттанып жаткан талапкерлер. Негизинен болсо бул деген саясий партиялар, талапкерлер мыйзамда коюлган чек бар. Бир эле талапкер ошол саясий партиянын тизмегинде же болбосо туруп анан башка бир мандаттуу шайлоо округуна талапкер боло албайт. Же болбосо саясий партиядан бир тизмеден чыгат, же болбосо бир мандаттуу шайлоо. Сөзүңүз каралжы, буга чейинки шайлоолордо ар бир саясий партия кеминде 200дөн талапкердин тизмесин берсе, бул жолу 54дөн ашпайт. Борбордук шайлоо комиссиясы үчүн дагы ар бир талапкерди дыкат текшерүүгө мындай кеңири мүмкүнчүлүк болуш керек. Ооба, негизинен болсо бизде жогоруда айтып кеткендей 10 күндүн ичинде текшерүүдө биз болсо борбордук шайлоо комиссиясы электрондук система боюнча да түндүк аркылуу текшерүүгө өткөнбүз. Ар бир кандидаттын ошол маалыматы болсо түндүк аркылуу да текшерилет. Ошондой эле бизде расмий сайтыбызда атайын маалыматтык каражат бар, талапкер деген. Ошол системаны аякта болсо ошол бир эле талапкер 2-3 талапкерлердин тизмесинде болбошуна мүмкүнчүлүк четтетилген, бүт баары ачык көрсөтүлгөн. Жана эгерде саясий партия же талапкерлер ошол көрсөтүү убагындагы талаптарды аткарбаса, жана мен айтып кетпедимби, саясий партияга талапкерлердин тизмесин түзүп атканда ошо мыйзамда коюлган талаптарды аткарылбаса, анда каттоодон баш тартышы мүмкүн. Эгерде документтерин толук бербеген болсо, ошондой эле саясий партия же болбосо талапкерлер өзүнүн шайлоо фондун ачпаса, анда баш тартууга укуктуу борбордук шайлоо комиссия. Эгерде каттоодон баш тартууга макул эмес болгон талапкер же болбосо саясий партия болсо, ал болсо сот тарабынан ал биздин борбордук шайлоо комиссиянын чечимин сот тараптан может обжаловать. Сизге рахмат, студияга келип маек куруп бергениңизге. Менде башка суроолор жок. Урматтуу телекөрүүчү, биз борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын шайлоону уюштуруу бөлүмүнүн жетекчиси Махабат Кожокеева менен түз эфирде баарлаштык. Саламатта калыңыздар.